Унаанын айнегинен башын салып, ГКМБда иштеймин, эмне болду деп айдоочуну коркутуп жаткан адамдын видеосу тарады. Унаасын чимирилте айлантып, айлананы туман кылган айдоочуга 15 000 сом айыппул салынды. Ушул кыз дайынсыз болууда 2009-жылы төрөлгөн Нурайым изделүүдө көргөн билгендер болсо төмөндөгү номерлерге кайрылып коюшуңуздарды суранабыз. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астында ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Чолпон Атада авто ийин баштык жасаган айдоочу 15 000 сом айыпка жыгылды. Чолпон Ата шаарында BMW үлгүсүндө унаанын айдоочусу авто ийин баштык жасагандык үчүн 15 000 сом айыпка жыгылды. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык унаа айдоочусу авто унаасын чимирилтип, коомдук тартипке коркунуч жараткан үчүн Бишкек шаарынын кайгылуу милициясы тарабынан токтотулган. Ага 15 000 сом айып салынып, унаасы айып короого токтотулду. Булак Кактус KG. Золген сыма уколун алган Аслан Кыргызстанга келди. Буга чейин калың эл жардам берип сыма оорусун токтото турчу. Золген сыма дарысын алуу үчүн Дубайга кеткен Аслан мекенине кайтып келди. Бул тууралуу Асландын атасы социалдык тармактагы баракчасына билдирип, видео жарыялады. Кыргыз элин биз аман эсен келип алдык. Уколубузду алып, жаман ооруну токтотуп келдик. Себепчи болгон ар бириңиздерге терең ыраазычылык, канча ыраазычылык айтсак да жетишсиз. Аслантайыбыз эми алдыга карай умтулат деп жазды ал. 2014-жылы Ош Бишкек жолунда ок чыгарып, адам өлтүрүүгө шектүү Туркияда кармалды. Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин жана чет өлкөлөрдүн ыйгарым укуктуу органдарынын биргелешкен акчам издөө иш-чараларынын натыйжасында Туркияда, Италияда, Арменияда Интерпол линиясы боюнча эл аралык издөөдө жүргөн Кыргызстандын жарандары кармалды. Бул тууралуу ИИМден билдиришти. 25-июлда адам өлтүрүү үчүн изделип жаткан 1990-жылы туулган жаран Туркиянын аймагында кармалган. 2014-жылдын февраль айында Ош Бишкек унаа жолунда шериктер менен бирге жаранга карата ок аткан, ал каза болгон. Кылмыш болгондон кийин жогоруда кармалган жаран 11 жыл бою чет өлкөдө жашынып жүргөн. Эл аралык тыгыз кызматташтыктын аркасында анын жайгашкан жери аныкталып, камакка алынды. Булак Седеп KG. Бишкекте 2009-жылы туулган Мурзаканова Нурайым Мурзакановна дайынсыз болуп изделип жатат. Бул тууралуу Ленин Риптен билдиришти. Маалыматка караганда ал 27-июлда саат 14:00 чамасында Ак Өргө конушунда үйүнөн чыккан боюнча кайрылып барган эмес. Кимде ким сүрөттөгү жаранды көргөн болсо 0707 143 471 0702 567 388 номурларына чалсаңар болот. Булак Сереп KG. Таласта мас абалында унаа башкарган айдоочуга чара көрүлдү. Талас шаарында жүргүзүлгөн Рулда аттуу рейдтин алкагында мас айдоочу кармалды. Маалыматка караганда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан Ford Transit үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу спирттик ичимдигин ичип алып, унаа башкарып жүргөн учурда токтотулду. Текшерүүнүн жүрүшүндө айдоочунун мас абалда экени аныкталып, укук бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде тийиштүү административдик протокол түзүлдү. Унаа айып короого токтотулду. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Россияда изделип жаткан унаа Ош шаарынан табылды. Россияда изделип жаткан унаа 26-июль күнү Ош шаарынан табылды. Бул тууралуу Ош Шиптин кайгылуу кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда ал шаардагы көчөлөрдүн биринен табылган. Унаа айып короого киргизилген. Булак Турмуш KG. Таласта топурчак жаап элдин төө бурчагын талкалап кетти. Талас облусунун Айтматов району, анын ичинде Шекер айыл өкмөтүндө катуу мөндүр жаап, дыйкандардын түшүмү кыйрады. Жергиликтүү тургундар жиберген видеодо мөндүр өсүп жаткан төө бурчакты талкалап кеткенин көрүүгө болот. Ак мен мыягын айырмасына бирдей эле болду. Стучка байлап койгон да. Страшно тут бычак.
западлау нахуй, а? Сөгүнбөй сүйлөсөң. Сөгүнөм беле мен сизге дейин Кашта иштейм дейсиз? ГКМда иштейм мен. Мен ОКМКда иштейм деп айдоочуну коркуткан жаран. Мен ОКМКда иштейм деп айдоочуну коркуткан видео тасма тарады. Азырынча видео кайсыл жерде жана качан болгону белгисиз, жана расмий органдардан комментарий бериле элек. Кийинчерээк толук маалымат беребиз. Жеңишбек Токторбаев Оштого атайын багыттагы полкко кызматтык унаа тапшырды. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев бүгүн 28 июлда ИИМдин атайын багыттагы полкуна кызматтык унаа тапшырды. Кала мэриясы белгилегендей, буга чейин полктун номер 3 батальонунун командири кала башчысынан полктун имаратынын айланасына асфальт төшөп, иретке келтирүү жана материалдык абалын жакшыртып берүү суранышы менен кайрылган. Ал эми бүгүн болсо батальон айланасына асфальт төшөлүп, өздүк курамга кызматтык унаа тапшырды. Маалымат катары айтсак, Оштого атайын багыттагы полкунун номер 3 батальону шаардагы коомдук коопсуздукту камсыздоо кызматын аткарышат. Батальон 2014-жылы түзүлгөн. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып суранам. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Западлау нахуй, а? Сөгүнбөй сүйлөсөң. Сөгүнөм беле мен сизге дейин Кашта иштейм дейсиз? ГКМда иштейм мен. Байке болду. Мен командировкага келдим бери, ишке азыр акмагыңды чалып салган менде. Просто кечирим сурап кой дей. Мына кечирип сурап коем, кечирип коем. Каякта сурагың келип? Көрүнөт, там көрүнөт. Каякта көрүнгөн мен колум минтип атам сага. Мен мага тыкылдагандан кийин ана токтодум. Экинчи мындай кылбай жүргөн эң. Байке кечирип коюңуз деп айтып атам. Сөгүнбөңүз дейм, ами. Сөгүнөм де. Байке эртең эле кечирип сурап чыгасыз. Азыр алып бар, менен окутсам азыр. Энем кайка окутасыз? Окутаңыз керек болсо. Каерге окутасыз? Я сүзүп кетти деп чакырайынбы азыр? Отурасың. Чакырыңыз, доказательствосы бар, менде видеорегистратор бар. Siz söylüp atасыз, мен сразу айтканды аяк менен мыягымдын айырмасы эмне? Бирдей эле болду. Тутучка байлап койгон да. Страшный тутапчак. Июля 2025 года было совершено автохулиганство на территории Сокольской области, и нами сотрудниками УПСМ города Бишкек первую роту 5-го рота было задержано данный автомобиль с ГАЗ номер 012 на ГЖО 27 июля 2005 года, и водителю были проведены разъяснительные работы и выпущены соответствующие протокола.